Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү кабарлардан кыскача. 4 октябрь парламенттик шайлоо күнү. Учурда шайлоону өткөрүүгө акыркы даярдыктар көрүлүүдө. Мугалим мөмөлүү дарак 5 октябрда мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленет. Сактансаң сактайм. Массалык иш-чара өткөргөн жайларга рейдтик иш-чаралар уланууда. Сооронбай Жээнбеков бүгүн ооруканадагы бейтаптарга ыктыярдуу жардам көрсөтүп, иштеп жүрүп, мезгилсиз каза болгон медициналык академиянын ыктыярчы студенти Адинай Мырзабекованын ата-энеси менен жолугушту. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлашкандай, жолугушууга Адинайдын сиңдиси Жанель Мырзабекова да катышты. Президент Сооронбай Жээнбеков өз жанын аябай жасаган ыктыярдуу эмгеги менен коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө кошкон салымы үчүн каза болгондон кийин сыйлаган Адинай Мырзабекованын эрдик медалын анын ата-энесине тапшырды. Баарлаш учурунда Адинайдын атасы Замирбек Жээналиев кызы жөнүндө эскерип, анын үлгүлүү дарыгер болуу кыялы жөнүндө айтып берди. Президент Адинай Мырзабекованын ата-энесине оор жоготууга байланыштуу дагы бир жолу көңүл айтты. Адинайдын ата-энеси үчүн анын эшиги ар дайым ачык экендигин баса белгилеген мамлекет башчысы алар менен тыгыз байланышта болууну каалаганын билдирди. Адинай Мырзабекованын ата-энеси президент Сооронбай Жээнбековдон Чыңгыз Айтматовдун чыгармалар жыйнагын белек алышты. Кыргызстанда 2 октябрга карата коронавирус жуккан жаңы 215 учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев онлайн брифингде билдирди. Маалыматка ылайык, жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 47 056 адамга жетти. Ал эми сутка ичинде 154 адам коронавирустан айыгып чыкты. Өлкөдө коронавирустан айыгып чыккандардын жалпы саны 43 137ге жетти. Өлкө аймагындагы стационарларда 910 бейтап дарыланууда. Амбулатордук түрдө болсо 1489 адам дарыланууда. Семетей госпиталында коронавирустун мүмкүн болгон экинчи толкунуна даярдыктар жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Билдирүүдө айтылгандай, Семетей госпиталында санитардык эпидемиологиялык нормаларга ылайык бейтаптарга жана медицина кызматкерлерге тиешелүү шарттарды түзүү боюнча иштер аткарылууда. Премьер-министрдин тапшырмасынын негизинде Семетей госпиталында даярдыктар боюнча Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров көзөмөл жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө Семетей госпиталында лабораториялык реанимациялык бөлүмдү кабыл алуу боюнча даярдык иштери жүрүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков 4 октябрда өтө турчу жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылды. Мамлекет башчысынын кайрылуусу алдыда. Урматтуу мекендештерим, 4 октябрда жогорку кеңешке депутаттарды шайлайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы, өкмөттө түзүлгөн республикалык штаб, жергиликтүү шайлоо комиссиялары мыйзам алкагында өз милдеттерин аткарып жатышат. Үгүт иштери жогорку саясий атаандаштыкта өттү. Эми ар бир шайлоочунун добушу чечүүчү мааниге ээ болгон мезгил келди. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн жакынкы 5 жылдагы өнүгүүсүнө парламенттин сапаттык курамы түздөн түз таасир этет. Ошондуктан ар бирибиз тандоо укугубузду сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Бул шайлоо элдин эркин тандоосун акыйкат чагылдырган адилет шайлоо болушу зарыл. Ушул максатка жетүү үчүн бардык шарттар түзүлдү. Мыйзам базасы 1 жыл мурда аныкталды. Шайлоо эрежелери саясий партияларга, шайлоочуларга алдын ала белгилүү болду. Шайлоо адилеттигин добуш берүү жана жыйынтыгын чыгаруу учурунда гана эмес, шайлоонун бардык этаптарында камсыздоого умтулдук. Бардык шайлоо участкаларында санитардык эпидемиологиялык ченемдер сакталышы керек. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын кезектеги кеңешмесинде билдирди. Шайлоо күнү шайлоо участкаларында көп сандагы адамдар келет. Ошондуктан жарандар тарабынан бардык санитардык гигиеналык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алуу керек. Шайлоо тилкелеринде дезинфекциялык каражаттар жана медициналык бет каптар жеткирилген. Жалпысынан 3,5 миллион медициналык бет кап жеткирилген. Шайлоочу же шайлоо комиссиясы
комиссиясынын мүчөсү болсун, ар бир санитардык талаптарды аткаруусу керек. Ошондой эле дезинфекциялык каражаттар боюнча маселе жаралбашы керек, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы эскерткендей, шайлоодон бир күн өткөн соң кенже класстардын окуучулары үчүн окуу процесси жандандырылат. Кубатбек Боронов билдиргендей, бардык жалпы билим берүү окуу жайлары Саламаттык сактоо министрлиги жана Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан иштелип чыккан алгоритм боюнча иш алып баруусу зарыл. Кыргызстанда 4 октябрда парламенттик шайлоо өтүп, эл жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын тандайт. Шайлоо күнү президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен аныкталган. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясында маанилүү саясий иш-чара өткөрүүгө акыркы даярдыктар көрүлүп жатат. Кененирээк кийинки материалда. Өлкөдөгү эң чоң саясий окуяга туура 2 күн калды. Жекшемби күнү парламенттик шайлоо өтүп, эл 5 жылга 7-чакырылыштын депутаттарын тандайт. Бүгүн болсо эл кыдырып шайлоочулар менен жолугуп жүргөн партиялар үгүт иштерин токтотот. Эртең жымжырттык күнү. 4 октябрда 3,5 миллиондон ашык шайлоочунун добушун алуу үчүн 16 саясий партия ат салышууда. Расмий маалымат боюнча бул жолку шайлоого 3,523,532 шайлоочу катышалат. Бул көрсөткүч 2015 жылдагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу 27,6%га өскөн. 4 октябрдагы шайлоону өткөрүү үчүн бардыгы болуп 2475 шайлоо тилкелери уюштурулган. Анын 45-и чет өлкөдө болсо, калгандары өлкө аймагында. Бүгүнкү күндө эң акыркы тизме 3,523,532 шайлоочу акыркы тизмеге киргизилди. Алар бардык шайлоо участкаларга акыркы тизме катары илинди жана шайлоо комиссияларынын, участкалык шайлоо комиссияларынын колуна тиешелүү аймактык шайлоо комиссиянын мөөрлөрү басылып жеткирилди. 4 октябрь күнү шайлоо тилкелери саат таңкы 8-де эшиктерин ачат. Кечки 8-ге чейин келип, жарандар өзү тандаган партияга добуш бере алышат. Шайлоо процессин ачык, так өткөрүү үчүн бардык иштер аткарылууда. Эртең болсо ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген же белгилүү бир себептер менен шайлоо тилкелерине бара албагандар үчүн добуш берүү жайынан сырткары добуш берүү уюштурулат. Добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары добуш берүүнү уюштурабыз. Ал тиешелүү реестрге ылайык жүргүзүлөт. Шайлоо мыйзамдарынын негизинде добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүүнү уюштуруу үчүн атайын шайлоочулардын кайрылуусунун негизинде реестр түзүлөт. Ал реестр бүгүнкү күнү ар бир шайлоо участкасында илиниш керек жана эртеңки күнү шайлоо алдында бир күн калганда 3 октябрь күнү добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары добуш берүү уюштурулат. Бул жолку шайлоо башка жылдагылардан айырмаланып, пандемия шартында өткөнү турат. Ошол себептен санитардык коопсуздук чараларына өзгөчө маани берилет. Боршайком жана Саламаттык сактоо министрлиги шайлоодо коронавирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн санитардык нормалардын алгоритмин иштеп чыккан. Добуш берүүгө келген шайлоочулардын баарысы бир жолку бет кап жана бир жолку кол кап менен камсыз кылынышат. Жана кирип жатканда дене табы текшерилип, колдор антисептик менен обработка кылынат. Ал эми ошо шайлоо участкалык шайлоо комиссиясынын имаратынын ичинде жана сыртында белгилер коюлган. Ошо шайлоочулардын ортосундагы 1,5 метрлик аралыкты сактоо үчүн кабиналары дагы ошо аралык сактоо менен камсыз кылынган жана байкоочуларга дагы орун жайлар социалдык дистанцияны сактоо менен орнотулган. Жекшемби күнү ар бир шайлоо тилкесинде укук коргоо кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздайт. Ошондой эле башка тармактык органдардагы күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Саясат талдоочулар болсо жарандарды шайлоого барып, татыктуусуна добуш берүүгө чакырат. Себеби биз тандаган эл өкүлдөрү алдыңкы 5 жылда өлкө тагдырын чечүүчү кызматка ээ болушат. Автандил Бактыбеков, Бексултан Мурадилов, СТВ. Мугалим болуу эң татаал, жоопкерчиликтүү, ошол эле учурда ардактуу кесип. Анткени ал түптөгөн адамдын пайдубалынан өлкөнүн келечеги толугу менен көз каранды. Андыктан педагогдордун кесиптик күнүн утурлай биздин кабарчыбыз Бишкек шаарындагы мектептердин бирине баш багып, андагы мугалимдердин пандемия маалындагы ишмердүүлүгүнө күбө болуп келди. Балдар, саламатсыңарбы? Мамайыңар жакшыбы? Катталып баштайбыз. Бүгүн өтө турган сабагыбыз балдар синтаксис бөлүмүнөн
сөз айкашы, анын мүнөздүү Кенжекул Усупбай уулу 20 жылга чукул убакыттан бери мугалимдик кесипти аркалайт. Бул тармакка кокусунан келип калса да, анын окуучуларга болгон сүйүүсү өз ишин так аткарууга түрткү берип келет. Учурда ал Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясында жогорку класстарга кыргыз тилинен сабак берет. Педагог өзүнүн окуучуларына билим берүү эле чектелбей, телеканалдарда көрсөтүлгөн онлайн сабактарга да тартылып жаткан маалы. Анда эмесе балдар кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Окууну бүткөндөн кийинки практикага чыктык. Ошо практиканын дагы бир деми күчү мен үчүн бир ошол кесипти андан ары сүйүп, ошол кесиптин ээси болгонго чоң түрткү берди. Балдар менен иштөө, балдар менен мамиле түзүү, балдар менен мен өзүм да мындай чыгармачылыкка жакын адам болгондуктан ошондой тарбиялык иштерди, класстан сырткаркы иштерди, сабак учурундагы бир кызыктуу бир жагдайларды түзүп, балдар менен сабакты өтүү мен үчүн ушул кесипти андан 5 бетер сүйгөнгө чоң түрткү берди десем болот. Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясында 200гө чукул мугалим 3000ден ашык балага татыктуу билим берип келет. Мектепте чет тилдерге басым жасалып, окуучулары бул жаатта эл аралык ийгиликтерге жетишкен. Мунун баары гимназияда эмгектенген билим берүүнүн алдыңкылары, эмгек сиңирген тажрыйбалуу педагогдордун талбас эмгегинин акыбети. Биздин Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясынын директору Атаева Сайрагүл Токтосуновна Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Ошол директордун астында биздин коллектив алгылыктуу иштерди жасап жатат. Айтсак, олимпиадаларда, илимий изилдөөдө, республикалык, шаардык, райондук, ошондой эле эл аралык деңгээлде көп иштерди алып баруудабыз. Ошону менен бирге эле бизде жана алтын тамга, алтын сертификат, ошондой эле биздин багыттар, профилдик багытта биз иш алып барабыз. Пандемия маалында окуучулардын бардыгы аралыктан окуп, ата-энелер мугалимдердин кадырын дагы бир ирет түшүнгөнүн айтышат. Мугалимдердин майрамы менен ден соолук, узун өмүр, балдарга ар дайым ушундай эле талыкпас билим берип жүрө берсин, бар болушсун. Биз онлайн убагында мугалимдердин кадырын билдик. Мугалимдерибиз аябай окуткан эле жакшы экен. Ошо аларга иштерине чоң албан ийгиликтерди каалайбыз. Мугалимдерди ошо 4-октябрь мугалимдери менен бардык мугалимдерди куттуктайбыз. Бардыгына ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, иштерине ийгилик каалайбыз. Чынында эле ошо онлайн сабак болуп жаткан убакта ошо мугалимдердин эмгегин баалап билгендей болдук да. Биз болсо мугалимчилик үйдөн окута албайт экенбиз балдарды чындыгында. Түрдүү кыйынчылыктарга карабай өз кесибин аркалап окуучуларга татыктуу тарбия берип келаткан мугалимдерди билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова алдыдагы кесиптик күнү менен куттуктады. Кымбаттуу менин кесиптештерим, кымбаттуу агайлар, эжелер, кымбаттуу мугалимдер. Сиздерди ушул кесиптик байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бүткүл дүйнө жүзүндө эле ушул март айынан бери пандемия деген апатка биз туруштук берип, педагогдор менен сыймыктансак болот. Биздин педагогдорубуз мындай далилдеди да биздин бүт элге накта патриот экенин, накта кандай куракта болбосун жаңы технологияларды үйрөнө ала турганын, биздин педагогдор балдарыбызды чын дили менен сүйө турганын далилдешти. 2014-жылдан бери Кыргызстанда 5-октябрь мугалимдердин күнү катары белгиленип келет. Быйыл бул күнү педагогдор үчүн салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, ар баскычтагы сыйлыктар ыйгарылат. Жапара Дөөт кызы Тилек Дайырбек уулу, СТВ. Эл аралык карылар күнүн утурлай Москва райондук администрациясы аймактагы карылардан кабар алышты. Аларды бүгүнкү майрамы менен куттуктап, финансылык жана материалдык колдоо көрсөтүштү. С праздником пришли поздравить. День престарелых. Дай Бог вам здоровья, дай Аллах здоровья. Только чтобы мы прожили все. Спасибо вам. Москва району боюнча жашы 100дөн ашкан саналуу гана тургун бар. Алардын бири Кикиса Зубде. Жашы 1 кылымга Тете апанын 8 уул 2 кызы бар. Учурда баскан турганы тың, акылы тунук. Совет бийлигинин убагында дыйканчылык менен алектенип, өзгөчө кызылча талаасында эмгектенген.
и передал небольшой денежный подарок. Так, мама моя родила нас 10, 8 сыновей, 2 дочерей. Менин апам 8 ул 2 кыздын энеси, Баатыр эне. Апам өзүн абдан жакшы сезет. Биз бир саам дарыгерлерге көрсөткөн учурда анын ден соолугу чың деп тыянак чыгарышкан. Өзү ушул жашка келгенче бир дагы жолу ооруканага дарылануу үчүн жаткан эмес. Бир дагы жолу ден соолугум начар деп айткан жок. Бул жатта көйгөйүбүз жок. Апам жаш кезинде колхоз үчүн кызылчаны кайра иштетүү менен алектенген. Жашы улгайган соң пияз талаасында эмгектенди. В больнице никогда не лежала. Вот не обращалась в больницу к врачам. В этом отношении хорошо. Губернатор нашей области, Чуйской области, губернатор, вот сам не смог приехать, но передал вам. Эл аралык карылар күнү буга чейин салтанаттуу түрдө маданий иш-чаралар менен коштолсо, азыркы кырдаалга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү үймө-үй кыдырып куттуктоодо. На все нужды дают, но вот это на платье от имени Гродского. И спасибо всем соседям. Алпы Москва району боюнча бизде 11 миң пенсионерлер бар. Ошолорго жылына ушул айлык өкмөттөрдүн эсебинен карылар күнүнө каражат каралат. Жалпысы 1 миллион 200 миң сомдон ашык. Ушул баарыбыз тең айлык өкмөттүн башчылары менен бирдикте ушул күнү чыгып, мондай бүгүнкү күндө 100дөн ашып калган өзүнүн жарандарыбызга жолугуп, белектерибизди берип, ушундай көңүл буруп турабыз. Жашы улгайган карылар үчүн жана ата мекендик согуштун ардагерлери үчүн буга чейин да мамлекет тарабынан колдоолор болуп келген. Эл аралык карылар күнүн Кыргызстан аймагында 1 айлык жарыяланган. Өлкөнүн бардык аймактарында коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында санитардык талаптардын аткарылышын текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Рейдтеги иш-чара бул жолу Панфилов районунда болуп, эл көп топтолгон жайлар текшерүүгө алынды. Панфилов районунун тармактык органдары тарабынан түзүлгөн комиссия коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн коомдук тамактануучу жайларды, дүкөндөрдү текшерип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Күнүгө текшерилип атат. Ошо биздин штабта администрациянын өкүлү бар. Мен өзүм да ошого кирем. Санэпидстанциянын өкүлү бар, ЦОПнын өкүлү бар. РОВДнын өкүлү бар, ошондой эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бар, анан кийин экотехинспекция, налоговый инспекциянын өкүлдөрү бар. Ошолардын баары менен чогуу биргеликте ушу текшерүү жүргүзүп турабыз. Азыркы тапта өлкөдө тажы вирустун экинчи толкунун болтурбоо үчүн алдын алуу иштери жүрүп жатат. Адистер жарандарга санитардык эрежелерди так сактап, коомдук жайларда бет кап тагынып жүрүүсүн эскертүүдө. Дегени менен аталган райондогу рейд учурунда эрежелер сакталбай, бет капсыз жүргөн жумушчуларды көрүүгө болот. Райондук комиссия как раз ошондо рейд кылып жүрөбүз. Ковид боюнча ошо бияка подготовкасы, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм боюнча. Калк көп топтолгон жерлердин бири дүкөндөр болгондуктан ал жайларда антисептикалык каражаттар, санитардык эрежелер камтылган эскертмелер болуусу шарт. Антисептиктер бар экен, колуңарда перчатка, маска бар экен. Канча чейин иштейсиңер? Жергиликтүү бийлик республикада илдет жайыла баштагандан бери көчөлөрдү дезинфекция кылып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Азыр болсо шайлоого карата шайлоо тилкелерин зыянсыздандыруу иштери аткарылып жатат. Жана азыркы учурда эл көп жайгашкан жерлер болуп, бул шайлоо участоктор болуп саналып атат. Биздин райондо бардык 27 шайлоо участогу бар. Ошол азыркы учурда 18 шайлоо участогун дезинфекциялап бүттүк. Республикада акыркы жумада эпидемиологиялык кырдаал кайрадан курчуду. Ошол себептен ар бир жаран социалдык жоопкерчиликти сезип, эл көп топтолгон жайларга барбай турганы жакшы. Нурай Кайратова, Наргиза Жумагулова, Бурусун Турусбеков, Бека Мураделов, СТВ. СТВ каналынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар программасы жыйынтыкталат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.